Курманбүй Нүзүпова Нарын шаарында жашайт. Тоолуу аймактын тургуну жылына бир жолу дарыгерлерге келип, саламаттыгын текшертип турат. Нарындын катал климаты ден соолукту алып коет дейт. Курманбүй айым ак халатчандарга текшерилиш үчүн Агахан фонду ачып берген диагностикалык борборго келет. Себеби борбордо бардык шарттар каралган. Бейтап күн мурда жазылып койсо, дарыгерлер кезексиз кабыл алышат. Эми шаарга бара албасак, ушундай диагностический центрдин бул жерде болгондору эле жакшы да, бизге болуп турганы жакшы. Шаарга жете албай калабыз кээ бир учурда. Келебиз, мисалы үчүн, мына азыр эле түштүм, мен жарым саатка деле жеткен жокмун. Бүт результаты чыкты, түшүндүрүп айтып берди. Мындай жарым сааттай убакыт кетип атпайбы? Тоолуу өрөөнүн тургундарын 20га чукул жогорку билимдүү кызматкерлер тейлейт. Борбор 2016-жылдын май айында ачылган. Бул аралыкта 30 миңден ашуун бейтап келип, ден соолугун чыңдап кетишет. Борбордо үй бүлөлүк дарыгерлер, педиатр, терапевт, кардиолог, гинекологдор иш алып барат. Мындагы жабдыктардын бардыгы 2016-жылы чыгарылган. Диагностикалык борбор элеттиктерди колдоо максатында курулгандыктан, мында эң төмөн баалар коюлган. Иштөө принципи, мисалы, үй бүлөлүк медицина борборундай да. Эгерде кардар ооруп калса пациент, ал келип, регистратурага келип, кайсы жери ооруп атат, же болбосо кайсы врачка каалап атат киргенин ошону айтат. Ошондон кийин эле аларга мындай карточка жүргүзүлөт дагы. Ошо негизинде же үй бүлөлүк дарыгерге бар, же кардиологко бар, же болбосо түз эле лабораторияга бар дегендей сунуштарда айтылат. Ооруп келген пациент ушул жерден бир эле күндүн ичинде изилдөөлөрдөн өтүп, андан кийин доктордун, врачтын сунушун алат да, рекомендациясын алат. Медициналык мекемени куруу үчүн 1 миллион доллардан ашык каражат сарпталган. Кала бийлиги билдиргендей, Борбор Азия университети салынгандан баштап Нарын шаарына чоң инвестиция келди. Агахан өнүктүрүү тармагынын каржылоосу менен Нарындын борборунда смарт парк ачылган. Эс алуу жайда балдарга оюн аянтчасы, чоңдор үчүн спорт менен машыгууга жабдыктар орнотулуп, чет өлкөдөн алынып келинген бак-дарактар отургузулган. Сейил бактын ичинде интернет байланыш, коопсуздук видеокамералар да орнотулган. Долбоорду ишке ашырыш үчүн 1 миллион 200 миң доллар сарпталган. Төшбулак аймагына инфраструктурага өсүшүнө чоң жардам берип атат. Жолдор жасалды, жанагындай түнкү жарыктандыруулар коюлду. Ошол эле кезде жанагындай электричество менен свет подстанциялар коюлуп атат. Ушундай сыяктуунун баары уже жакшылап. Ошол эле кезде кышкы биздин дагы өзүбүздүн кичине жанагындай кышкы оюндар жүргүзө турган канаттын дорогабыз бар. Ошол жанагы лыжа тебе турган аяган. Ошол жакта дагы мына жакын арада 300 миң сом чечип берип, ошол жактагы шарттарды оңдоо түзүү боюнча дагы университет тарабынан жардам берилип атат да. Областа айыл чарба тармагында да көптөгөн долбоорлор ишке ашырылган. Тоолуу регионду өнүктүрүү программасы менен ирригация системасы жөнгө салынып жатат. Азыркы күндө жасалып аткан проект бул ушул көп жылдан бери ишке ашпай келип аткан ушул Нарын шаарынын генералдык планы, башкы планы деп коебуз. Ушул башкы планга мына ушу Агахан өнүктүрүү тармагы дагы өзүнүн салымын кошуп 4,5 миллион сом акча которуп берип, өзлөрүнүн эксперттерин кошуп, ушул бирдикте ушул проектный институт менен чогуу ушул генералдык план жасалып атат. Башкы план бүткөндө шаардын ичинде көп нерсе өзгөрөт. Себеби жана мыйзамсыз турган курулмалар, жанагы мыйзамсыз салынып алган жолдор бардыгы ошол иретке келип, ошол башкы пландын негизинде кайра шаар иретке келмекчи бул жерде. Агахан фондунун колдоосу менен 2020-жылы Нарында акылдуу шаар долбоору ишке киргени турат. Анын алкагында муниципалдык кызматтардын сапаты, шаар ичиндеги коопсуздукту камсыздоо иштери жогорулайт. Агахан өнүктүрүү фонду менен өнөктөштүк 2013-жылдан бери уланып келет. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Докторбек уулу, НТС, Нарын областы.